Дагы бир жолу кутмантаңыздар менен Эл чай чили теледолбоорунун экинчи бөлүгүнө туш болдуңуздар. Жана бүгүнкү коногубуз тууралуу сиздерге кичинекей анонс катарында айта кеткенбиз. Бүгүнкү биздин студиябызда НТС телеканалынын башкы директору Миржан Балыбаев. Кош келиңиз. Кутмантаңыз менен. Рахмат. Миржан ага айттыңызчы, жумуштагыларга айттыңыз беле бүгүн бияка келем деп? Жок, айткан эмес, эч ким деле билбейт. Мүмкүн чын эле башка каналдын эфиринден көрүп жатса таң калар, бирок азыр кырдаал ушундай болуп турат. Абдан негизи силердин берүүңөр таңкы, мындай жакшы маанай тартуулай турган форматта туурабы бүт эле каналдарда. Бирок маселе көйгөйлөрдү айтышка туура келет экен, кээде анткени бул чын деле маселе бул жерде жалпы кыргыз телекөрсөтүүсүнүн тагдыры келечеги жөнүндө болуп жатканда ушундай каналдар убагында бири-бирибизди катуу сындап келсек дагы, бирок колдой турган мезгил келди. Анткени бир кыргызстандык телеканалдардын келечегине чын деле мындай ачык-ачык коркунуч жаралган кырдаал түзүлүп атат да. Жана мындай маселелерди чайдын алдында чечпегенде каяктан чечесиз анан? Айта кеттиңиз башында чындыгында эле биздин канал таң калып калат болуш керек деп. Бирок бүгүн 9-июнь эл аралык достор күнү, ошондуктан сизди куттуктайбыз. Биздин досубуз жана кесиптештерибиздин бири болгондуктан сизди куттуктап, жана телекөрүүчүлөргө дагы кичинекей болсо маалымат берип кетели. Бүгүнкү учурда Кыргызстандын акысыз Санарип куржунуна кирген Орусиялык биринчи канал жана РТР телеканалдарын 2023 жылга чейин жогорку кеңеш тарабынан бул телеканалдардын көргөзүшүн узак убакытка созулат деген мыйзам кабыл алынды. 23 жылга чейин. 2023 жылга чейин. Жана айта кетиңизчи, биздин билишибиз боюнча ошол эле Түрк ТРТ Азия телеканалын алсак, Кытай телеканалын алсак, алар өзүнүн контентин бизге көргөзүү үчүн, жайылтуу үчүн бизге акчалай каражатты төлөп беришет. Эмне себептен мамлекет тарабынан дегеле ошол радио линейниктүү белгилөөлөрдү тарабынан сөзсүз түрдө ал жактан биздин жаатынан орус контентти көргөзүүгө биз төлөшүбүз керек. Эмнеге? Сиздин ой пикириңиз? Чынында эле баарыбызды менде деле ошондой соор, эмнеге депчи, эмне негизде. Анткени мен баягы каналдын жетекчиси катары бул телекөрсөтүү тармагы биринчи кезекте бул бизнес. Адилеттүү, тең укуктуу, тең атаандашкан бизнес болуш керек да. Анан чынында эле мына силердин канал, бардык телеканалдар мына жалпылап айтканда Кыргызстан мына 3 жыл мурда Санариптик берүүгө өткөндө социалдык пакет деп бөлүнгөн. Бул мамлекеттик канал, мамлекет алардын баягы телесигналын аймактарга жеткирүүгө мамлекет төлөйт, мамлекеттен бөлүнгөн каражатка алар ошо өзүнүн сигналын жайылтат. Анан коммерциялык пакетте бул мамлекеттик эмес каналдар кирген деп экинчи топ, бирок баары биригип Санариптик деген мына азыр баш аягы бир 55-60га чейинки канал бар, Санарипте. Баары бириги ошол социалдык жана коммерциялык пакет. Анан бардыгы төлөйт. Бирөөсүнө мисалы мамлекеттик каналдарга өкмөт төлөсө, калгандарына мына силердин канал, биздин канал, НТС каналы төлөйт да өз каражатына. Анан кийин эле бүт өлкөнү камтыган, мурдатан эле алардын моюнлаш керек рейтинги жогору, кызыктуу, мүмкүнчүлүктөр абдан жогору, бүткүл дүйнөнү камтай ала турган каналдар. Чын эле Спутник менен ошол эки канал, Россиянын эки каналын деги алар көрсөтпөгөн жерди табуу, жер шаарынан кыйын да. Анан кымындай Кыргызстанга келгенде эмнеге өздөрү төлөбөйт дагы биз төлөшүбүз керек. Бул биринчи суроо да бул. Бул теле көрсөтүү тармагындагы адис болуунун эле кереги жок да, мына көрүүчүлөр эле түшүнүп алыш керек. Кырдаал ушундай да, мисалы, билбейм, ушундай бир дүйнөнү камтыган канал, миллиарддаган бюджети бар канал. Анан алакандай Кыргызстан келгенде биз башынан эле төлөп келатабыз да. Алардын сигналдары мына биз Спутниктен алат да, мына Бишкектеги бир борбор бар. Анан аны бүт өлкөгө жайылтыш керек да. Областка, анан областтар ичинде дагы бир немелер бар, мындай станциялар бар, бир сигналдарды жеткирип ар бир телекөрүүчүлөрдүн үйүнө жеткириш керек. Ошонун баары каражат да, бул чын эле каражат, аны танбайбыз. Анан биз кыйналсак дагы ошо каражат таап, чын эле карыздар да бар көп каналдарда. Ошентип иштеп жатсак, башка каналдар мүмкүнчүлүгү эбегейсиз чоң каналдар ошентип жатканынан таң калтырат. Эмнеге ал каналдардын астында мисалы маселени койсо болбойт да, кечирип койгула, эми өзүңөр төлөсөңөр болот, жакшы болот. Эми ал каналдар үчүн бул тыйындын тыйыны да. Өтө эле аз тыйын да. Алардын билбейм бир катарда орто бир айлык төлөмү бул бир алардын телеканалдарындагы орто деңгээлдеги бир жетекчинин бир айлыгы.
андан да аз болушу мүмкүн да, чынын айткандачы. Анан кийин ал бир. Экинчиден, баардык телеканалдарды кооптондуруп жатканы бир кезде ошол биринчи канал, эскичесинен ОРТ деп келе атпайбызбы? Биринчи Россиянын биринчи каналы, первый канал Всемирная сеть деп жүрөт. Анан РТР Планета, чоң ВГТРК деген мамлекеттик. Первый канал негизи формалдуу түрдө бул акционердик коом, жеке менчик формада деп эсептелет, бирок негизги акционерлери алар мамлекет, акыры бар эле мамлекет. Бирок формалдуу түрдө жеке менчик, алар багы өзүнүн каражатын өзү таап, мамлекеттен акча албайт, бирок акциясынын баары көпчүлүгү мамлекет. Анан ВГТРК деген чоң корпорация, анын ичине ошол РТР 1, РТР 24, анан кийин РТР Планета баары болуп бир нече канал кирет. Ал бюджеттен гана каржыланат да. Бир кезде ошол каналдар Кыргызстандын аймагында көргөзгөндө, мисалы, ачыгын эле 2005-жылга чейин Айрек деген чоң компания болгон да, ошондо ошол ОРТ болчу да, первый канал ОРТ деп. Ошондо реклама жайгаштыруу, ошо рекламанын каражатын алуу, бул биздин биринчи президентибиздин үй бүлөсү, кызы менен күйөө баласы ээлеп койгон да. Негизи эле Кыргызстандын реклама рыногундагы шартты, эреженин баарын ошолор орнотчу. Бул баягы коррупциялашкан системанын кесепети болгон да, ошо телекартармакка чейин кирип кеткен. 2005-жылы алар эми бийлик алмаштылар, качты. Анан кийин эле ошол мүмкүнчүлүктүн баары дароо эле тиги Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин колуна өткөн да. Бул эми мунун баарын эми ал кишилер жөнүндө айтайын деген жок. Мунун баары бул канчалык бул каналдын көрүмдүүлүгү жогору, анан мүмкүнчүлүгү жогору экенинчи. Кыргызстандагы аймагда көрсөтүп аткан эле бир бөлүгүн алып туруп эле ошо каналдардан анан рекламаны жайгаштыруу, анын баасын коюуну мына бир эле адамдар чечип жүргөн ушул жылдар болгон да. Андан бери да заман өзгөрдү. Эми азырынча мына өткөн жылдын жаңылбасам июль айынан биринчи канал айтайын көп жыл болду, анда реклама жайгаштырылбайт, Кыргызстандын рекламасы. Алардын рекламасы көрсөтүлгөн учурлар мен же блоктолоо же эме көрсөтүлбөйт да. РТРдикинде мына өткөн жылдын 1-июлунан баштап расмий түрдө тыюу киргизилген. Буну түшүндүрө кетиш керек. Мына буну биздин көрүүчүлөргө эле түшүндүрүүнүн кереги жок. Ал каналдар эми көп жылдан бери өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгү чоң, көрүмдүү, рейтинги жогору берүүлөрү менен белгилүү. Биздин чын эле мүмкүнчүлүк алар менен теңеле албайт да, аларды менен. Ошону эске алуу менен бул эң башкысы бул чет элдик канал. Чет элдик канал, чет элдик идеология, чет элдик жаңылык, чет элдик маданият көрсөткөн, жайылткан канал болгондон кийин биз өзүбүздүн рынокто гана эмес, өзүбүздүн баягы маданий мейкиндигибизди, маалыматтык мейкиндигибизди коргошубуз керек да. Албетте. Бардык жагынан алганда. Мейли деп алар бекер көрсөтүп атат, макул, мен негизи бул маселени саясатташтыргым келбейт, бул бизнес маселеси да. Анан барып, анан чын эле бирок качкыдан качып кутула албайбыз, тил, идеология маселеси. Эми көрсөтпөй калган, бирок эми мына бул мыйзамдын сунушталып жаткан мыйзамдын мазмунунда карасак, мындай дагы 3 жылга калтыруу аларды акысыз. Биринчиден чын эле мына дагы бир жолу айтылайын, биз эмнеге жергиликтүү каналдарды, макул менчик, жеке менчик, мамлекеттик эмес каналдар биз сурабай эле коелу. Ошол эле өнүктүрүүгө зарыл болгон, каражатка абдан зарыл болгон мамлекеттик канал, ОТРК баш болуп, ЛТР, алар да каражатка муктаж. Мейли же ортого салып бир тендер жарыялап ошого кеткен канча миллион сом деп атат, ошо 2 каналга төлөй турган. Ошого тендерге сериал болобу, бир социалдык ролик же бир фильм болобу, конкурс жарыялап ошону акчаны койбой ортого. Мына балдар сунуштагылар, жакшы сценарий, идея, анан кийин ким жеңсе ошол акчаны беребиз депчи. Абдан каражат, ансы деле тартыш болуп жатканда ушундай болуп жатат да, чын эле бизден мындай бери дегенде жумушак айтканда биз түшүнбөй калып атабыз, түшүнбөй жатабыз да. Эми түшүнбөй жатабыз деп дагы айтсак туура эмес болуп калат. Бул менен бизди кооптондурган бир жагдай бар. Ошол 2 каналды дагы 3 жылга калтыруу менен, акысыз калтыруу менен биздин мамлекет төлөп бергени аз келгенсип чоң коркунуч бар. Бул эми расмий түрдө айтылган жок. Бирок айрым мындай ишарат кылып да айтып жатат биздин өкмөттүн айрым өкүлдөрү ачык эле. Мисалы ошол
Россиялык 2 каналдын сигналын өлкө Кыргызстанга жайылтып жеткирүүгө, анан мамлекеттик бир топ каналдардын сигналын жайылтып жеткирүүдө акча жетпей ушу карыз болуп калдык. РПО РМТР деген уюм бар, мамлекеттик мекеме, бул техникалык, ал техникалык ошо кызмат көрсөтүп, биз баардык Кыргызстан телеканалдардын сигналын бүт өлкөнүн аймагына жеткирет. Ошого аларга чын эле баягы абдан чоң чыгым тарткан канал. Бул тоонун бийик тойлуу жерге станцияларды орнотуп, аларды тейлеп, алардын кармап туруп, алардын кызматкерлерин жеткирип алып келүү, тамак ашын аларды эми вакталап жатат да, жумалап 10 күн деп. Ошонун баарын камсыздоого чоң эле чын эле аз эмес каражат кетет. Абдан эле чоң. Анан кийин ошого карыз болуп калганбыз деп. Карыз болуп калганын баарыбыз билебиз. Мисалы теле чөйрөсүндө да ошол мамлекеттик каналдар, анан анын үстүнө мамлекеттик канал өзүнүн чыгымын төлөп атканда 2 каналдын дагы бул Россиялык чыгымын төлөш керек деп каражатты каяктан табабыз? Каражатты балким ошол 2 сөз болуп жаткан 2 Россиялык каналдын биринде рекламаны жайгаштырууну кайта рекламаны ачып коюу деп коет да, эми рекламага ачык кылып коюу реклама үчүн деген имиштер расмий гана документ жок, бирок баардык деңгээлде ал сөз болуп жатат. Бул деген биз баягы ичи тардык көрө албастык эмес. Бул чынында эле кыргыз теле көрсөтүүсү үчүн, анын ичинде бу жерде жеке менчик каналдардын гана кызыкчылыгы да ойлош керек биздин көрүүчүлөр. Жалпы эле кыргыз теле көрсөтүүсүн, ошол эле анда биздин мамлекеттик телеканалдарындагы рейтинги белгилүү. Ал жанагы Россиялык 2 каналдын жанында эч бир жергиликтүү каналдын рейтинги бирдей жанына тура албай калат да, мындай салыштырып болбойт. Анткени баарыбыз билебиз алардын мүмкүнчүлүгүн. Бул жалпы эле кыргыз теле көрсөтүүсүнө урган чоң сокку, катуу сокку болот да. Анысыз мына соңку мына карантинге, пандемияга байланыштуу биздин рекламалык рыноктогу сиздердин, биздердин рекламалыктан түшкөн каражатыбыз 70-80%га чейин түшүп кетти 42 айда. Ушундай кырдаалды эми ушундай чечим кабыл алынса билбейм, анда Кыргызстандын теле көрсөтүүсү да канча ай жашайт. Мен жыл деген жокмун, канча ай жашайт. Мыржабек, мындай сизди угуп отуруп эле анан кийин дагы суроо берейин десеңер, ошол суроого эле жооп берип кетип атасыздар. Эми бул теманы биз баштан аяк изилдеп албетте. Менде өзүңүздөрдү айтып кеттиңиздер, азыркы убакытта биздин да депутаттар айтып атпайбы, негизи Россиянын контенти жакшыраак биздикине караганда деп. Ошондо азыркы айтып кеттиңиздер, каражатка эле баары байланыштуу. Ооба. Мындай да депутаттарды айтпай эле коеюн. Биздин депутаттар эми ал өзүнчө сөз. Калың элди айтайын да, ошончолук биздин элдин көрүүчүлөрдүн, көрөрмандардын, телекөрүүчүлөрдүн канчалык табити бурулуп калган. Эми бузулуп калган деп айткым келбейт, бурулуп калган ошол жана 2 канал жака. Мына мындан өткөн жумада эле Санжира радиосунда ушул тема боюнча талкуу болду, 1 саат. Айбек Турдалиев деген медиа менеджер, тажрыйбалуу Кыргызстандагы жеке менчик каналдардын бирин түзгөн адам, тажрыйбалуу маселени анан мен ошон түз эфир режиминде болду. Ушуну талкуулап атып анан кийин эми аякта көрүүчүлөр телефонду чалып жатты. Эми бир 45-50дөн өтүп калган кыргыз тилдүү биздин эле байке эжелер. Дээрлик бардыгы эми жалпылап айтканда алардын пикири мындай: эми балдар, Россиянын каналдары биздикинен силерден кызык, биздин кыргыз телеканалдарына караганда кызыктуу, ооба биз ошолорду көрөбүз. Силердики кызыксыз. Эми колуңардан келбейби? Эмне кыласыңар? Эми жабылып каласыңар да. Биз Россиянын каналын көрүп, өсүп, чоңоюп, жашап келатабыз. Мындан ары да көрөбүз дегени бул биздин калың элдин аң сезими, негизи эле мен патриоттуклук жөнүндө сөз кылбай эле коеюн, негизи эле да. Канчалык ушундай бурулуп, табити бузулуп калганын айткым келет да. Бул калың бизге чалган ошол 7-8 кишинин баардыгы ошондо айтышты. Эми жаш балдар эмес, кыргыз тилдүү эле, баягы тили башка болуп калган эмес, биздин эле кыргыз байке эжелер ошентип чалат. Жок, мен көрөм ошону. Мен баланча каналдын баланча деген эмес, кызык үй бүлөсү менен отуруп көрөбүз. Тиги баланча деген баланчасы кызык, баягы юмористик шоусуна бул деп айтып эле тизмектеп айтып берип атат да. Бирок эл дагы өзү байкабай калып көрүп. Эл эми мындай да, элди мына эл тил канчалык маанилүү, тил бул элибиздин, кыргыздын келечеги, балдарыбыз кыргызча сүйлөбөй калат, неберелерибиз сүйлөбөй калат деген коркунуч мына анысы деле азыр эле ишке ашып атпайбы ошондой болуп. Анан улуу муундун, орто муундун өкүлдөрү ошентип Кыргызстандын телеканалдарын эми силердин колуңардан келбейби, анда жабылсаңар, жабылып калгыла, биз тиги жактын каналдарын көрүп отурабыз дегени бул эл ошого элди ошого жеткирип койгонбуз да.
эми конкретно сиз биз эмес, ушул азыр ушул саясатта ушундай теле көрсөтүү тармагындагы саясатты ойлонбой, келечекти ойлобой, анткени мындан 15-20 жыл мурда эле биздин өлкөнүн мына өзгөчө Баткен областында айрым айылдарында кыргыз теле көрсөтчү эмес, азыр билбейм кандай бир 30 чакты телеканал бар болчу, анда саналып эмес, аналог болгону. Ошондо кошуна мамлекеттердин президенттеринин тияка барды, бияка барды, муну айтты деген сөзүн аксакалдар отуруп алып, ошолорду талкуулап отурчу. Анан бир мектепке комиссия барат борбордон. Ошондо биздин өлкөнүн президенти кайсы деп 2-чи класстын окуучусунан сураганда, ал биздин президентибиз Ислам Абдуганиевич Каримов деп айтканы бар. Ал гезиттерге айтылып чыгып сөз болуп абдан чоң талкуу болгон болчу да, мындан бир 18-17 жыл мурда болгон окуя. Ал эмненин кесепети? Ал ошол Кыргызстан өзүнүн маалыматтык саясатын, теле көрсөтүүдө маалыматтык саясатын абдан катуу, ыраттуу, мамлекеттин, элдин, улуттун кызыкчылыгында жүргүзбөгөнүнүн себеби ошондо эле башталган. Телекке каршы көңүл бурулбай калып, азыркы абал мына жаш балдар ушинтип жатса бир кезде, эми болсо биздин 40-50дөгү адамдарыбыз ушинтип көргөзбөсүңөр көрсөтпөгүлө, Кыргызстандын телеканалдары иштей албаса, жабылып калсын, биз Россиянын телеканалын көрөбүз дегенге чейин жетип отурабыз. Бул абдан мындан коркунучтуу нерсе жок го дейм. Бул азыркы заманда бул атышып, чабышып согушуу эмес, азыркы заманда маалыматтык согуш менен бүтүндөй элди, мамлекеттерди багындырып талкалап жаткан заманда бул эң коркунучтуу нерсе. Бирок ага мында карабайсызбы? Азыркы бизге азыр мыйзам жазды. 50% контент кыргызча болсун, 50% орусча болсун деп. Бирок ушу мен кыргызча ушунчалык жакшы билип кетсек да, мейли жакшы билип кетели дейlik. Бирок жумуш издегенде телевидениеда эле гана кыргыз тилин билген адамдар керек болуп калат да, менин билишим боюнча. А башка компанияларга барсак, аякта бүт эле орус тилинде болот да. Азыркы ушу мыйзам телекомпания эмес. Телекомпания эмес, башка жеке компаниялар. Бул жалпы тил маселесин айтып атасың. Анан дагы ушу мыйзамды алгандан кийин, бул эч кимге деле сыр эмес болуш керек, көптөгөн жарнамалар социалдык тармактарга өтүп кетти, интернетке өтүп кетти, YouTube'га өтүп кетти да. Ошондон эле биздин телеканалдар көптөгөн мындай кыйынчылыктарды кезди да. Андан дагы ушул эле убакытта, бир аз убакыт өткөндөн кийин эле, бирок ОРТ Россияны көбүрөөк көрсөтүш керек деп атат. Ким деп атат аны? Жок, ошо мыйзам келип атпайбы? Эл эмес, негизи. Мамлекет, аларга эң мүмкүн болушунча жеңил шарт берип атат да, ошол түшүнүксүз да. Мамлекет деген бул өзүнүн, мейли мен мында мамлекеттик каналдарды колдоп бербей, эмнеге башка өлкөнүн мамлекеттик каналдарын алып келип бестелеп беребиз, көрсөткүлө деп атат. Анан эң башкысы, ошол айтып сөз болуп жаткан эки канал, мына сиздин канал, биздин каналы, шарт ба, мыйзам бар. Кыргызстандагы каналдардын көрсөтүп жатканда мына күндүзгү эң көп көргөн прайм таймдагы, офф таймдагы контенттин 50%дан кем эмеси мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде. Кем эмес, ашсын, бирок кем болбосун. Анан дагы ошол көрсөтүлүп жаткан контенттин 50%дан кем эмеси жергиликтүү кыргызстандык өндүрүштөн чыксын деген шарт бар. Аны аткарбагандар эскертип алып, мына силер эле эскертип алгансыңар убагында, айып салынат, акчалай дегенде. Анан ошентип биздин каналдарды орой айтканда башкача иштетип мындай мыйзамды аткартып жатсак, өкмөт, анан кийин эле чет элдик бүт планетанын камтыган ушундай бир миллиарддаган доллар бюджети бар каналдар келгенде эле силер алар мыйзам аткарбай Россиянын ошол РТРнен же Первый каналынан бир сөз кыргызча айтылабы? Жок да. Жок, айтылбайт. Кыргызстандан чыккан контент барбы эми мындай? Билебиз да, муну болгон ушуну белгилеп коеюн деп эле суроо берип атам. Бул жок да. Эми мүмкүн кээде Малахов кыргыздарды тарынтып койгонан кечирим сурап кыргызча сүйлөп коет, ошондо эле сүйлөтүш керек мүмкүн. Малахов болобу же башкасы болобу, ошондо гана кыргызча кечирип коюңуз деген сөздү укпасак башка укпайбыз да кыргызча сөз. Анан аларга мыйзам келгенде мыйзам иштебей калат экен. Бизге келген аларга келгенде мыйзам иштебейт экен. Жок, мыйзам иштебеген аз келгенсип, алар үчүн биздин өкмөт төлөп берет экен. Өкмөт деген бул биздин, сиздин ар бирибиздин чөнтөгүбүздөн алган. Мына салыктан түшкөн акча. Биз төлөп атабыз. Сиз мына көрүүчүлөр төлөп жатат да. Мыйзамды аткарбаган, башка өлкөнүн саясатын жүргүзгөн, биздин балдарыбыздын өз эне тилин унуттуруп, тилин башкага тилин бурган каналдарга келгенде мен аларды күнөөлөгөн жокмун. Алар өз саясат, биз өзүбүздүн рынокты коргошубуз керек, мейкиндигибизди. Бул таң калтырабы?
Эми жумшак айтканда таң калтырат, мындай айтканда чын кыжырды келтирет да. Анан ар бир мамлекет түшүнтүп айтат. Ошол эле мисалы азыр Казакстан, Россия бизден алысыраак да, биздин тилибиз, маданиятыбыз жакын. Өзбекстан болобу, Казакстанга болобу ошентип кирип көрөлүчү. Кыргызча мындай 1 сааттык эле күнүгө чыкчу берип коелучу, эмне болуп кетер экен. Түшүп отурушат. Россияны айтпай эле коеюн да. Анан биздин мамлекеттин келечегин, биздин келечек муунду ойлогон саясатчылар мына депутаттар. Депутаттардын колунда биринчи окууда өткөрүп беришти. Кече күнү талкуулабай, экинчи окууда комитеттин деңгээлинде өткөрүп, бир сөз талкуулабай. Эми өткөрөт. Эми 23-жыл дегени бул азырынча 23-жылдан кийин дагы эмне болот? Азыркы мына күзүндө келе турган шайлан, эгерде шайлоо болсо, депутаттар келсе, алардын мындан дагы өйдө карабаган депутаттарыбыз келип калса, алар жөн эле баягы кнопка баскыч болуп калган асыл эле биздин парламент. Ушул сыяктуу мыйзамдарды мындан да оңой өткөрүп жибере турган парламент келип калса, анда 23-жыл төөлүккө калып калса бул каналдар. Туура айтасыз. Бизге бирок кечиресиздер, бирок ушул 3 жыл эмес, 1 жыл, жарым жыл калганы биздин телегөрсөтүү, Кыргызстандык телегөрсөтүү үчүн бул чоң сокку, бул өлүмгө тете чечим болот. Буга чейин айта кеттиңиз, чындыгында заманбап учурунда биз бул нерсеге алып келгенбиз деп. Деги эле 20 жыл мурун Баткен облусунда мисалы кыргыз контент жок болсо, бүт эмес айрым айылдарында. Көп эле деги эле республика боюнча айта кетсек, бирок айта кеттиңиз, бир нече жылдар бою биз дагы кыргыз контентин чыгара баштадык. Жергиликтүү жеке менчик каналдар дагы, жана айта кетели, бул кыргыз биздин дагы аудитория, телегөрүүчүлөр дагы жазып кетишти. Чындыгында эле орус контентин чыгарган телеканалдар кыргыз өзүнүн көргөзмөлөрүн, телегөрсөтүүлөрүн ачууга биз да кубанычтабыз деген биздин телегөрүүчүлөрдөн да жазуулар болду. Жана азыр дагы эгерде биз аракеттенсек, менин оюмча биз дагы жеңүүгө дагы биз өзүбүз боюнча мындай жеңишибиз керек биринчи кезекте. Жана телегөрүүчүлөргө да кайрылгым келип жатат, эгерде сиздер дагы өздүк суроолор жаралса, деги эле орус контентинде, кыргыз телевидениясинде сиздин көз карашыңыздарды, ой пикириңиздерди күтөбүз. WhatsApp аркылуу 0508 400 100 номерине. Бизде алдыда жарнама келет тур, азыркы убакытта биздин жарнамабыз бар. Кичине болсо да көрсөтүп алалы демекчибиз. Мындан нары дагы Биржан агай менен дагы көптөгөн суроолор бар. Ошолорду сүйлөшүп, дагы сезим айтып кеткендей эле сурооңуздар бар болсо жибериңиздер. Албетте мен сезимдин колунда планшетти угуп атам, акырындан угулуп атат, билдирүүлөр келип атат. Ошонун баарын окуп, анын баарына суроо алганга аракеттенебиз. Жана дагы айта кетели, биз тилекке каршы чалууларды кабыл албайбыз. Жөн гана WhatsApp аркылуу 0508 400 100 номерин уюлдук телефонуңузду алып сактаңыз. WhatsApp'та ачыңыз, бизге жазыңыздар. Биз болсо бир нече убакыттан кийин ушундай жагымдуу жана пайдалуу маегибизди улантабыз. Саламатсыздарбы? Кадырлуу телегөрүүчүлөрүбүз, Жаңыдан келдик, борсобузду койдук, коногубузду чакырдык. Биз эфирибизди баштайбыз. Бул бардык телегөрүүчүлөр үчүн адаттагыдай эле көрүнүш. Бирок кызыктын баары кадр аркасында. Мисалы, эфир чыгарылышына даярдануу иши. Любимый HD телеканалдын таңы Гел чай ичели теледолбоорунан башталат. Таңкы 5-6-ларга долбоордун командасы студияга келип даярдык көргөзө башташат. Булар эфир режиссеру, оператор, өн режиссер, продюсер, журналисттер жана алып баруучулар. Ар бир кесиптин жумушу өзгөчө. Тяжело быть русским режиссером на кыргызской передаче. Кыргыз көрсөтүүсүндө орус режиссер болуу абдан кыйын. Мен тилди билбейм деп айтпай элемин. Түшүнөм, бирок сүйлөй албайм. Бул долбоордун жардамы менен кыргыз тилди мурункудан да жакшы түшүнө баштадым. Научился, и поэтому күн сайын биз менен чай ичиңиздер. Биздин долбоордо эң негизгиси бул үн. Эфир бир нече камералар менен тартылат. Тартуу процессин баарын оператор көзөмөлдөйт. Кел чай ичели долбоорун бир нече камера тартат. Оператордун максаты көрүнүш кооз жана кызыктуу болуш керек. Долбоордун жүзү алып баруучулар. Команда даярданып жатса, Нурлан тилин сунуп жатат. Эмнеге деп ойлонуп жатсаңыздар, сырдын баарын өзү айтып берсин. Мен бул артикуляцияларды түз эфирдин алдында албетте жасаш керек, анткени сүйлөп атканда унутуп калбаш үчүн да.
тилиң бузулуп кетпес үчүн анан так айтыш үчүн керек да муну бар. Эң эле оор, эртең менен туруп эң эле оор. Мен эртең менен ар бир күн сайын эртең менен оңгон сайын ойлойм, сезим бүгүн жалгыз эле чыксабы, жумушка барбай эле койсомбу деп. Бирок сезимден кебетесин элестетип алып эле кой, чыгыш керек, бул мени урушат деген боюн коркконуман эле чыгам. Гел Чайчили теледолбоорунун студиясында учуштуу башкаруу борборундай. Эфирдин башталышына калган убакыт секунда менен саналат. 5, 4, 3, 2, эфир! Чайдын үстүндө ар кандай темаларды талкуулап, телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берип, пайдалуу маалыматтарга ээ болууга мүмкүнчүлүк берүү. Мунун баары Гел Чайчили. Долбоордун өзгөчөлүгү ээн эркиндик. Келген коноктор өздөрүн үйдөгүдөй сезип, жагымдуу маек куруп көрүүчүлөрдүн көңүлүн ачышат. Лейла. Нет. Алып баруучулар дайыма студияда иштешет. Биз үчүн эс алуу бул кыска сюжеттер жана рубрикалар. 2 сааттык эфир билинбей бат эле өтүп кетет. Нурлан Бешибаев жана мен Сезим Имамадыева. Гел Чайчили теледолбоору кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта жүрүңүздөр. Эфир бүттү. Азаматсыңар. Гел Чайчили теледолбоору өз эфирин улантууда. Бүгүнкү биздин студиябызда ким конокто дагы бир жолу сиздерди тааныштырып кетейин. Миржан Балыбаев, НТС телеканалынын башкы директору. Жана биздин телекөрүүчүлөр биринчи кезекте бизде болгондуктан, ошондуктан бир нече суроолорун окуп кетейин, уруксат берсеңиз. 16-18 номер менен аяктаган абонент жарнамасыз жеке каналдар иштей алабы? Мисалы, НТС тууралуу айта кетсеңиз деген суроо келиптир. Жарнамасыз, рекламасыз бир дагы жеке мамлекеттик эмес канал иштей албайт. Кайсы жерде гана болбосун, бизде гана эмес, бүт жакта. Анткени реклама, жарнама бул биздин наныбыз. Биздин телеканалдар сатчу жалгыз гана продукт бул биздин эфир мына. Эфирдик убактыбыз, канчалык көрүмдүү берүү учурунда болсо ошончолук кымбат да. Мисалы, эң прайм деп мисалы көп телекөрүүчүлөр мүмкүн билбейдир, кечки саат 7ден баштап 11ге чейинки убакытта биз эң кызык берүүлөрдү бергенге аракет кылабыз. Ошону прайм тайм дейт, ошол эң кымбат. Күндүзгүсү бир аз арзаныраактыр деп коеюн. Эми ар бир каналда баа цифра ар кандай, ал коммерциялык. Бирок мындан башка каражат булагы жок. Балким кээ бир мамлекеттерде коомдук же мамлекеттик телеканал дегендер бар. Мыйзам менен толугу менен бүт баардык чыгымдарын мамлекет каржылаш керек, реклама жайгаштырууга болбойт деген мыйзам негизинде иштеген каналдарда да ооба мүмкүн, алар рекламасыз чыгат. Анткени толугу менен баштан аяк каражатты каржылоо мамлекеттин мойнунда. Бирок андай телеканалдар дүйнөдө абдан аз да. Эми биздин телекөрүүчүлөр сөзсүз түрдө бизди да түшүнүп отурат окшойт. Рекламасыз болбойт. 88-83 номер менен аяктаган абонент эмнеге Орусия өзүнүн контентин көргөзүү үчүн мамлекетке төлөбөйт деген суроо келиптир. Ошону биз да түшүнбөй отурабыз. Мен суроону башкача коет элем да. Ошол Россиянын 2 каналы бүт дүйнөнү камтыйт деп айтпадымбы башында эле? Алар эмнеге төлөбөйт эмес, эмнеге биздин өкмөт Аларга төлөйт. Барып төлөгүлө деп айта албай атат. Алар мындай туура маселени биздин өкмөт туура коюп, ушундай бардыгы төлөйт. Калдайган Кытай CCTV бир деген каналы менен төлөйт. Эми ал ТРТ аскерди биздин ошол санариптик пакетке Түркиянын каналы төлөп жатат. Бир да сом скидкасы жок. Силер баарыбыз төлөгөндө эле төлөп жатат. Барды неме эч кандай жеңилдетүү, арзандатуу жок эле. Төлөп жатат деп ушундай туура маселени коюп, туура сүйлөшүү жүргүзсө, алар билбейм, мен 200 000 сом айына не болуп калыптыр аларга? Алар төлөбөйбүз деп мен ишенбейм, алар баш тартып атканы. Биздикилер төлөп коесуңарбы деп сурагандан коркуп атат өкмөтүбүз. Маселе ошондо. Жана мен сиздин өзүңүздүн ой пикириңизди уккуңуз келип жатам.
Жана айта кеттиңиз, албетте биз деген жогорку кеңешке өзүнүн ой пикири бар, биздин өз ой пикирибиз бар. Бирок бир ошо биринчи жыйында бир депутаттардын бири тасмаларды көрөбүзбү же кандайдыр бир сериалдарды, маданият кабарларды алалы дегенде эле Netflix же болбосо Google Play'ге баарыбыз качабыз. Орус контенти чындыгында эле кызыктуу деп айтып кеткен да. Жана бирок бүгүнкү биздин маегибизде жыйынтыктоодо айта кеттик. Биз деген кыргыз контентсиз чындыгында жашай албайбыз. Бул эле өзүбүздүн маданиятыбызга, калкыбызга, элибизге дагы өз таасирин тийгизет деп. Жана сиздин оюңуз боюнча деги эле бул нерсе менен кантип биз күрөшө алабыз? Жыйынтыктоо дагы өзүңүздүн ой пикириңизди айтып келип жатат. Бул нерсе менен кантип күрөшө алабыз? Деги эле орус контентин жоюп салуу керекпи толугу менен? Мындай да, бул жерде эки тарапты кыргыз тилин же кыргыз телекөрсөтүүсү менен Россиянын телекөрсөтүүсүн мындай тирештирип кереги жок. Мындай акыл менен, акыл калчап чечим кабыл алыпса, анын да өз орду бар. Көрөбүз дегендер эми азыр мына Кыргызстанда 15 жыл мурда эле мына жайлоо айылдарды аралап баратсаң, тарелка параболикалык антенна, тарелка деп коебуз го. Табак тарелкалар турчу эле го. Башка өлкөдөн келгендер таң калчу, ушунчалык Кыргызстан өнүккөнбү деп. Антени азыр мүмкүнчүлүк барбы? Интернет бар, IP канал, мындай кабелдик каналдар көп да. Каалаган дүйнөнүн тандап алып, мына өзүң калдык, буну алам деп, дүйнөнүн деги бир мындай аттуу баштуу канал болсо бир аз бүт баары бар. 200-300 канал көрсөткөн биздин кабелдик каналдар чыгып атат азыр, мына Бишкектен да тышкарыда чыгып жатат, аймактарды камтып бара-бара. Ошол эле баягы параболик табак тарелкалар бар. Тандоо мүмкүнчүлүгү бар. Бул жерде тыюу жөнүндө сөз болгон жок да. Эмнеге болгону бардык жергиликтүү телеканалдарга милдеттүү болгон шарттар бар. Анан бирок чет элдик айрым каналдарга аларга өзгөчө шарт түзгөнү түшүнүксүз болуп атат. Ошол бизди нааразы кылганы. Алар бир бейбечара канал болсо бир жөн. Эми бүт дүйнөдө иш көрсөтүп аткан каналдар бизге келгенде эми ашап атпайм 200-300 миң сом айына төлөш аларга, билбейм. Мындай эле айтып атпайм, бир орто деңгээлдеги бир жетекчисинен эле айлык алат. Анан тирештирип кереги жок. Мен дагы бир жолу айтайын. Орус тилинин биздин коомдогу, биздин тарыхта ойногон ролу бар, бир мааниси болгон. Бирок биз алдыга карай өнүгүшүбүз керек. Дүйнө орус тилинде гана сүйлөбөйт. Биз англис тилин үйрөнүшүбүз керек. Мына бул жакта калдайган Кытай келатат. Бардык 3-4 тилди билген, анан эң башкысы, канча тил билсек дагы эң башкысы өзүбүздү эл, улут болуп сакталып калабыз десек, кыргыз тилин элчи керек. Ошол эле мына тилекке каршы мына биздин айрым телекөрүүчүлөрдүн пикирин айтып өттүм буга чейин. Анан ошол эле чечим кабыл алган депутаттар Netflix, анан Google Play деп айтып атпайбы? Эми ал көпчүлүк эмес. Кээ бир пикирлер бар, телевидение бара-бара мындай өзүнүн таасири төмөндөп, толугу менен эл интернетке өтөт. Жок. Адистердин изилдөөсү боюнча дагы өзгөчө бизде, жалпы дүйнө жүзүндө дагы өзгөчө бизде Кыргызстанда телекөрсөтүү дагы бир топ жыл көп жыл өзүнүн таасирин, өзүнүн ордун жоготпойт. Анткени Кыргыз Бишкекте чоң шаарларда гана интернеттин 4G интернеттин ылдамдыгы жакшы. Мында Бишкектен четке чыкканда эле өзүңөр билесиңер, интернет тартпай калат, бир роликти көрө албай каласыңар да. Таасири, орду бар, болот дагы бир топ жыл. Биздин чечим кабыл алган өкмөт депутаттары ошону түшүнүшү керек. Эң башкысы кандай гана ошондой эл аралык деңгээлдеги чечим кабыл алганда бул мындай айтылбай эле жасай турган нерсе, бул улуттук кызыкчылыкты алдыга коюп туруп чечим кабыл алыш керек болчу. Тилекке каршы ушул мыйзам долбоорун кароодо депутаттар тараптан дагы, өкмөт тараптан дагы улуттук кызыкчылыкты алдыга коюп чечим кабыл алып жатышат деп айта албайм мен. Бул менин жеке пикирим. Бул пикирге көптөр түшүнгөндөр болсо кошулат болуш керек. Менде мындай суроо атат. Азыркы убакытта жогорку кеңеште же бир башка жактарда да болобу, өкмөт жакка тиешелүү телевиденияга байланыштуу ар кайсы бир мыйзамдарды талкуулап атканда, телевидениялар, жеке телевидение болобу, мамлекет телевидениялар болобу, ошолордун жетекчилерин чакырабы консультацияланга? Медиа индустрия. Ошол
мына азыркы биз сөз кылып жаткан мыйзам долбоору түздөн түз биздин мына теле тармакка тиешелүү да. Мына Кыргызстанда 50-60 телеканал бар. Чыгып жаткан эле каттоодон өткөн, катталып, бирок эфирге чыга элек баарын эсептесек 100дөн ашат экен, 105-110 канал. 55-60 канал бар иштеп жаткан. Жаманбы, жакшыбы. Тартип боюнча кайсы бир тармактын ишмердүүлүгүнө таасир этчү бир мыйзам долбоору болсо, сөзсүз ошол регламент мыйзам боюнча ошолордун өкүлдөрүн чакырып кеңешет. Мына силерге тиешелүү мындай мыйзам долбоорун карап жатабыз, силердин пикириңер кандай депчи. Мына мен өзүм 7-8 жыл парламенттик кабарчы болуп 3 чакырылыштагы жогорку кеңештин ишин чагылдырып калган, билем да тартибин. АРВ деп коет, орусча бул анализ регулятивного воздействия. Кайсы бир мыйзамдын анын бир жөнгө салуучу таасири барбы дейт да. Мисалы монтип койсок, азыр кайсы гана тармак болбосун, ушул мыйзам бир таасир этип өзгөрүп калабы, начарлап кетеби, бир кыйындап кетеби алардыкы деп ошондой норма бар да. Ишкердүүлүккө таасир этчү мыйзам сөзсүз түрдө экспертизадан юридикалык, анан ошол тармактын мына теле көрсөтүү бул көп кырдуу тармакта, ишкердүүлүктүн элементтери да бар теле көрсөтүүдө, анан башка дагы мындай маалыматтык, идеологиялык деп коелу. Ошонун баары сакталган эмес. Анткени мына биз баардыгыбыз ушул мыйзам долбоорун каралып жатканда билип атабыз. Ушундай мыйзам. Бир дагы бизге сөз айткан эмес. Билбейм кайсы канал. Мына мамлекеттик эмес каналдын баары билген эмес муну. Мен толук айта алам. Балким мамлекеттик каналдын баары эмес, айрымдары билгендир. Бирок биздин теле индустрия тармагынын өкүлдөрү, жетекчилери, медиа эксперттер билген эмес. Бул биринчи окууда каралып, талкуулана баштаганда гана билип атабыз. Бул процедуралык жактан дагы мыйзамдын нормалары сакталбай калган деп айтса болот да. Кайсы тармакка тиешеси болсо, таасир этсе, ошол тармак менен кеңешип, коомдук угууларды, консультация, кеңешмелерди өткөрүш керек деген норма бар, ошол аткарылган жок. Жана чындыгында эле экинчи жыйынында медиа комитеттин, ушу медиа индустрия комитети чакырылды. Эми биз мына 2 жума болоюн деп калды, чуручуу кылып мына бүт деңгээлде бул маселени көтөрүп жатканда, ошондо гана мына кече күнү бул экинчи окууда деген бул мындай да, баардык мыйзам долбоору алгач комитеттерде, тармактык комитет, фракцияларда анан жалпы жыйынга чыгат. Анан 2-3 окууда кабыл алынат да. Анан мисалы биринчи окуу режиминен өттү, эми экинчи окууга чейин дагы ошол тармактык комитеттин кароосун өтүп, анан палатага ушул жумадагы, мүмкүн арка жумада чыгарылат да, кайта экинчи окуу режиминде. Тилекке каршы баардык талкуу процедура боюнча жогорку кеңеште баардык талкуу оңдоо түзөлөр биринчи окууда гана киргизүүгө мүмкүн. Экинчи окууда бул формалдуу мындай техникалык гана, мисалы бүтүр точкасы болуп мындай болуп калыптыр, тиги мындай болуп калыптыр, техникалык гана оңдоолорду киргизүүгө мүмкүн экинчи окууда. Биз бул жерден талкуулабай эле депутаттарга ошол жок дегенде кетерде бир ушундай бир биздин тилибизге, биздин маалыматтык коопсуздукка балта чапкан мыйзамды өткөрбөй койгулачы деп кайрылып жатабыз. Деги бир ушу менен эсте калдырчы жок дегенде. Эми депутаттарыбыз кандай гана сынга кагылып жатат, аны баарыбыз билебиз. Ошентип айткым келет да, мен азырчы мына кайсы камера депутаттаргачы чынында эле бир ушунусу менен биз ыраазы болот электе, анткени бул чынында эле биздин теле тармак, жалпы эле мамлекеттик болобу, мамлекеттик эмес болобу, телеканалдардын теле өндүрүш, теле көрсөтүү тармагына балта чаба турган мыйзам долбоор. Ошону түшүнсөңөр жакшы болот эле, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт. Чынында эле бул бир эле 5 каналдын кызыкчылыгы эмес, Кыргызстандагы бүт 50-60 каналдын кызыкчылыгы, келечеги, элибиздин, тилибиздин, биздин балдарыбыздын келечеги жөнүндө сөз болуп турат. Жатат, ошону түшүнсө, ошого жараша чечим кабыл алса биздин депутаттар, өкмөт ошондой болсо деп сурап. Балким ошону түшүнө эле турушат деген кетсе болобу? Эми түшүнгөндөр бар. Мен жок деген жокмун, түшүнгөндөр, уяты чыдабагандар, депутаттар бир нечеси айтып чыгып атпайбы? Ошондой эле. Болбойт деп. Муну өткөрбөш керек. Бул деген биздин азыр биз сөз кылып аткан, биз айтып аткан нерселерди айтып жатышат. Башкалары бирок унчукпастан эле кнопканы басып атты. Эми ошол мыйзам долбоору биринчи окууда палатада кабыл алынганда мындай болуп калды. 54 депутат макул, ушул мыйзам долбоорун 53 каршы да. Ошондо мен окуп калдым, бир депутат кийин айтып чыкты, мен ошол учурда залда эмес болчумун.
мен каршы добуш бермекмин, бирок менин добушум эмнегедир макул болуп калыптыр деп. Баягы бизде кнопка баскыч депутаттар бар да, дежурный бар. Эми өткөрүш керек дегенде алар барын басып жүрген. Эми ошол депутаттардын 53-54 болуп кабыл алынган болсо, көбөйөбү же азаябы ошо каршы добуш бергендер айтыш кыйын, анткени ошол биринчи окууда эле залды кыдырып, бир жогорку кеңеште иштебеген, жогорку кеңешке тиешеси жок, бирок таасири бар адамдар депутаттардын катарын ийин эркин эле кыдырып, ушуга добуш берилди, ушуну өткөрүлө деп жүрдү деп депутаттар өздөрү түз эфирде айтып чыгышты аны. Бул абдан өкүндүрөт да. Бул чындыгында мыйзамдын азыркы учурда жыйынтыгы баарыбызга эле белгилүү болуп жатат деп айта аламын. Биз телевидение иштеп жаткан адамдарга. Жана элестетсеңиз, 54 депутат чындыгында макулдугун берди. Кээ бирки депутаттар айтышты, мен добуш берген жокмун, башка бирөө менин ордума добуш берип койду деп. Эгерде ким билет, тилекке каршы балким ушул мыйзам кабыл алынып калса, кыргыз телевидениясынын келечегин айта кетиңизчи. Эми келечегин айтканда абдан ансыз деле, бул мыйзамсыз деле кырдаал начарлап кеткен. Бул объективдүү дүйнөлүк кризиске байланыштуу, экономикалык мына пандемияга байланыштуу. Ага чейин деле мына санарип өткөндө телеканалдардын саны кескин көбөйүп кеткенге байланыштуу мурда 10-15 канал санарипке чейин токочту бөлүп жатса, бөлүп жеп жаткан болсо, 60 канал токочко карап калды да. Бул токоч чоңойгон жок, кичирейип кетти, кургап катып калды. Бирок ошону талашып жатабыз. Эми ушундай кырдаалда чет өлкөдөн килейген чоң канал келип туруп ушул токочубуздун жарымын тартып алат деп элестеткиле. Бул айткан аныс деле талашып жаткан тамактын жарымын. Биз аныс деле талашып жаткан тамакты башка жартысы ток, бизден күчтүү алдуу, бизден олбурлуу канал келип туруп ошо жөн эле эме егиси келбесе эле тартып алды да. Ошондой элестетиш керек да. Анда да айтып атышат, биз деген ушу мыйзамды алсак, бул биздин телеканалдарга стимул болот деп. Ооба, мындай түрткү берет. Мен күлкүм келет чын элечи. Буну биздин маданият, маалымат жана туризм министри айтты, жана болбосом, Азамат Жамангулов айтты ошо керек. Эмне ошо мыйзамдын ошо мыйзамды негиздеп жатып. Түшүндүрүп берсинчи. Мындайда бул деген, ооба, мисалы барго баарыбыздар, элдин балдарын карачы. Элдин баласы дегендей бул ал учур эмес. Элдин баласын карачы, уяткарып. Мына окуп атат, иштеп атат, спорт менен машыгып атат. Сен болсо жалкы болсун деп баягы баарыбызды мында стимул кылат го ата-энебиз. Элдин баласы деген. Бул андай эмес. Анда тиги ошол эки россиялык каналды көрүп, биз ушундай кылалычы. Мисалы бир ток реалити шоу тартыптыр, Тынч океандагы аралга 50 кишини алып барып алып, реалити шоу тартып атат деп коёбу. Ага 100 миң деген же миллиондогон доллар кетти. Анан биздикилер кандай? Биздин ал бир жылдык бюджетибиз анча болбойт. Бүт каналдын да мисалы. Биздин мамлекеттик калдайган каналдарында. Анан ушуну айткан министр өзү ошол өзүнүн негиздемесин жазып атканда же ага бирөө жазып берди билбейм да, мындай ойлош керек да. Кантип көрүп алган биз да ошондой жасайбыз, биз жасагыбыз келет, жасачу балдар бар, тартчу балдар бар, бирок биздин рынок, биздин жалпы бир жылдык теле реклама рыногундагы акча ошол Россиянын айрым каналдарындагы бир шоунун бюджетинен да жетпейт. Анан эмнени айтабыз? Жакшы Миржан агай, эми биздин негизи долбоорубуз бүткөнгө бир саналган эле мүнөттөр калыптыр. Сиздерге эркин микрофон берели. Балким саламдарыңыздар барбы? Ошол эле биздин өкмөткө саламыңыз барбы? Телегөрчүлөргө айтчу сөздөрүңүздөр болсун. Айтчу сөздү аябай эле айттык. Силерге биринчиден чоң рахмат. Ушундай кеңири мен башында эле айтпадым баягы теле көрсөтүү үчүн бир маселени бир адам менен талкуулоо бул 1 саат абдан көп деп чын эле, бирок ооба мындай мүмкүнчүлүк бергениңерге рахмат. Негизде силердин ушундай мына бул телеканалды да убагында ачыгын айтайын. Мен бир жыл мурда ачык эле силердин телеканалды башка каналдарда сындагам, анткени мамлекеттик тилдеги берүүлөр эмнеге жок, эмнеге мыйзам аткарбайсыңар деп ачык айтайын да. Азыр деле сындайм, эгерде керек болсочу башка каналдарды ошол кыргыз тилиндеги жергиликтүү өндүрүштөн чыккан контент болуш керек. Анткени мына НТС телеканалы 10 жылга жакын,
8-9 жылдан бері ошо мыйзамды аткаруусунун үстүндө иштеп, кыйналсак дагы, кысталсак дагы келе жатабыз. Анткени теле көрсөтүү деген бул жөн эле бирөөнүн киносун алып көрсөтүп коюу эмес, ал деген ал башка. Анан силерге ийгилик, силердин ушул жумушуңарда мындан дагы өркүндөп өсүп, негизи адилеттүү, тең атаандаш болсо, мындай мыйзамдуу мына бул жакшы, мына ушул өнүктүрөт. Министр мырза сырттан бир, мисалы, кичинекей бир 5-6 жаштагы бала бакчадагы баланы менен анан бир 25-30-тагы бир чоң мындай булчуңдуу спортсменди коюп мына экөөнү салыштырганда болуп жатпайбы? Андай эмес. Тең өсүп, тең мүмкүнчүлүк, тең шартта өскөндө ошондо атаандаштык болот да. Мына реклама рыногунда тең шарт болсо, мына силердей башка биздин кесиптештердей мындай өсүп өнүгүп жаткандарды көрүп, чын эле биз мындай көрө албастык эмес. Мына бул каналда мындай болуп атыптыр, мына тигилер муну жасаптыр, студиясы мындай болуп калыптыр, декорация свети мындай экен, ооба, мындай жакшынакай сулуу алып баруучу пайда болуп калыптыр деп, мисалы, ошентип атаандашабыз да бизчи. Ошол атаандашуу деп айтат. Анан келип туруп, мен дагы бир жолу кайталайын да. Бакчага барып жүргөн 5 жаштагы баланын жанына бир булчуңдуу бир 25-теги баланы отуруп, мына атаандашасың, сен ушундай булчуңдуу болосуң дегенде, эми ал деген андан 20 жаш улуу, ал деген көп нерсени өткөн, мындай өзүнүн жолун басып өткөн да. Бул атаандаштык эмес да, бул азыркы биздин Россиянын телеканалына карап силер да өсөсүңөр деген ушундай болот. Ушундай мисалда бул чын орунсуз нерсе да, атаандаштык деген, мына мен айтып өттүм, ал башкача. Миржан Самидинович, сизге биринчи кезекте ыраазычылык, өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, өз ой пикириңизди толук жана ачык айтып бергениңизге. Алдыда сиздин телеканалыңызга өзүңүзгө дагы ийгиликтерди каалайбыз. Жана эфирдин алкагында дайыма айтып кетемин, кыял биздин деги эле ар бир кишинин эң эле негизги нерсеси, ошондуктан сиздин кыялдарыңыз орундасын. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, сиздердин дагы убактыңызды бөлүп бергениңиздерге чоң ыраазычылык. Дайым биздер менен болуңуздар, балким жагыдан эле кошулуп, дагы кайдан көрө калсам болот, интернетке киргизесиңер деген суроолор болсо, албетте кечинде ушул эле любимый телеканалында кайталоо түрүндө көрсөтөбүз. Жана ушул эртең эле Cinemax телеканалынан Миржан байке менен сүйлөшкөн биздин маегибизди кайталоо түрүндө көрө алсаңыздар болот. Ооба, кел чай ичели теледолбоору болду. 2 сааттын ичинде биздин коногубуз дагы өз ой пикири менен бөлүшүп кетти. Бүгүнкү биздин студиябызда Миржан Балыбаев, НТС телеканалынын башкы директору, менин кесиптешим Нурлан Бейшебаев жана мен Сезим Имамадева болду.